Асан Арысбекович, талкуу башталды беле? Мына маселе күн тартибине кирди. Анан ушул маселени карап атабызбы? Кароого өттүк бөтө элекпизби? Ошого жооп берип коюңчу. Күн тартибине киргизүү маселеси көтөрүлдү Иса Шашенкуловдон. Күн тартибине киргиздик. Анан экинчи сунушун берди. Экинчи сунушу ошо жабык түрүндө, электрондук түрүндө өтсүн чакыртып алуу маселеси деп. Мен ошолор сунушка коюп атамын. А күн тартибин кароо боюнча ал келелек. Ал күн тартибине келгенде тийиштүү комитеттин корутундусун угабыз. Андан кийин табылоо берилет, суроого жазыласыздар, суроо болсо өтөбүз суроолорго. Мыктыбек Юсупович сунуш берди эле сизге. Талкуу башталганда анан ушул кандай добуш беребиз, ошондо талкууласак жакшы болот эле. Сиз каяка шашып атасыз? Мен добуш бердим. Электронный тайныга, ошондо деле бермекмин. Сиз эмнеге шашып атасыз, Асан Арысбекович? Сиз каяка эмнеге азыр талкуу башталып элек, ушул маселеге кире элекпиз, башка эч ким. Айсел Союзбековнага мен азыр добушумду бердим азыр. Тайный Иса Шашенкуловдун сунушун электронный болсун деп. Бирок сиз шашып атасыз. Сиз регламентти сиз буздуңуз. Асан Арысбекович, Мыктыбек Юсуповичтун сунушун сиз эске албай койдуңуз. Ошондо деле ушул азыр 60 канча, 70 канча добуш бермекпиз. И ошондо деле Айсел Союзбековнун жакшынакай эле жумуштан алып узатып коет элек. Сиз эмнеле кыйналып атасыз, мен түшүнбөй атам. Мен кыйналган жокмун, Алтынбек Турдубаевич. Мага сунуш келип түштү. Биринчи Мыктыбек Юсуповичтан мурун Иса Шашенкуловдун сунуш келип түштү. Ага кандай жооп бересиз? Күн тартибине кирген күн тартибине боюнча эле сөз болду. А маселеге келе элекпиз го, караган маселеге. Экинчи сунуш берди, микрофонго чыгып экинчи сунуш берди, укпай калсаңыз. Угуп эле отурам мен. Анда ошондо мен ошонун сунушун Иса Шашенкулов. Жок, күн тартибине эле кирди да бүгүнкү маселе. Буга кароого келе элекпиз да. Жок. Алтынбек Турдубаевич. Кароого келе элекпи? Шашып атпайсызбы? Бирок сунуштарды берип атат. Ушундай тартипте өтсүн деп сунушун берип атат. Мен добушка коюшум керек болуп атат. Сиз шашып коюп атасыз, шашып коюп атасыз. Мен туура эле кетип атам, сунушту добушка коюп атам. Менин максатым ошол болуп атат. А кайда шашып атканым сиз далилдеп берсеңиз, эмне менен шашып атам мен? Далилдеп берип атпаймынбы? Күн тартибине эле кирилген маселеде качан ушундай добуш бердик эле? Кайсы маселеде башка бир пример келтирип бериңчи. Ушул спикер болгонуңуздан бери бир мисал келтирип бериңчи. Болгон эмес. Эме мындай, мен маселе каралгандан кийин бериле келсек болмок. Ошондо туура. Бу жерде эч мына 119-дун күнөөсү жок. Бу жерде жалгыз сиздин күнөөңүз бар. Антип күнөөлөөңүз сиз. Мен регламент менен кетип атам. 5-чи микрофон бергиле. Мен сизди күнөөлөйм. Себеп дегенде сиз туура эмес добушка койдуңуз. Өз убагында койсоңуз туура болмок. Кайсыны туура эмес добушка койдум, айтсаңыз далилдеп. Эмне боюнча туура эмес? Маселе талкуу башталып элек коюп атасыз. Ага чейинки процедурлуу маселелерди карап атпайсызбы? Күн тартип. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон, анан биринчи микрофон. СДПК Мадеменов. Урматтуу Дастан Арысбекович. Сиз азыр күн тартибин да бузуп алдыңыз да? Бул маселени күн тартибине киргиздиңиз. Анан кийин очередсиз буну сиз азыр бардыгыны түртүп салдыңыз дагы мыйзамдарды. Сиз азыр буну бизди талкууга чыгарып койдуңуз да? Сиз азыр экинчи жолу регламентти бузуп атасыз да? Мен сизге башында эле айттым. Фракция регламентти бузуп сунуш кылды деп атам. Регламент комитетине бериңиз, карап чыксын деп атам. Биз мындай эмени өткөнбүз десем, бир аны койсоңуз бузасыз регламент десем буздуңуз. Азыр мына экинчи жолу бузуп атасыз. Мен дагы бир суроо пайда болду да. Урматтуу депутаттар, көңүл буруп койсоңуздар. Бизде саясий кеңеш бар. Саясий кеңеште Иса Шашенкуловду биз СДПК партиясынын катарынан чыгарганбыз. Мен регламентти карадым да. Регламентте фракция формируется только из одной партии деп турат. Ошого сиз регламент комитетине бериңиз, ошол политсоветтин чечими туурабы, туура эмеспи? Если политсоветтин чечими туура болсо, анда ал кишинин фракция СДПКнын лидерлиги да күмөн болуп калып атпайбы? Анда ал кишинин кабыл алган чечимдери дагы мыйзамсыз болуп калып атпайбы? Ошон үчүн биз ушуну тактап алайлы регламент комитетте. Политсоветтин чечими бар, ал секретариатка келген. Ошон үчүн азыр мына талашты
сіз төрағалық қатары оңдоп кеттіңіз. Болбосом, сіз азыр регламентті одона буздыңыз. Рахмат. Мурат Ганаевич, партиянын иштери болсо аны сотко бериңиздер. Сот чечет. Аны мен карабайм, сотко бериңиздер. Сотко бериңиздер. Партиянын ишин сот менен чечиңиздер. Ким кандай алынат, кандай коюлат. Аны сот чечет. Биринчи микрофон. Урматтуу Дастан Артысбекович, мен сунуш берип атканда айттым эле, ушу маселенин күн тартибине анан сразу кароодон кийин ушундай сунуш берип койдум эле. Балким мен бир аз эртерээк берип койдумбу. Бирок ушул маселени дагы бир жолу суранам, азыр эле талкуу кылсаңыз, азыр эле ушул маселени карайлы. Анан эми дагы бир жолу кайталап коеюн, урматтуу коллегалар. Мыйзам регламенттин бир дагы буквасы, бир дагы эмеси, тамгасы бузулган жок. Баарын тең туура регламент менен кылдык. Эгерде бирөө нааразы боло турган болсо, же болсо каршы боло турган болсо, муну отуруп жакшылап тааныштырып коет элек. Рахмат. 6 микрофон. Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу депутаттар. Эң негизги маселе мына бул жерде коюлган маселе коюлду. Төрага туура эле алып барып атат бардыгынча. Азыр биринчи маселени Иша Шишонкулович маселени койду, ошон менен кетип атат. Андан мурун Иша Шишонкуловичтун добушка койбой, башканыкын кое берсе, эмне үчүн аныкын биринчи койду деп дагы сүйлөйбүз. Көпчүлүккө баш ийбейлиби? Мына жерде көпчүлүгүбүз колдоп бердик. Төрөгө голоско коюп берди. Мына азыр эми обсуждение баштала берет. Анын эч бир талкуудан кийин жабык электронный карай беребиз. Ушуну бүтүрбөйлү, кайра эле чыга бербей, Дастан Артысбекович анан могу жерден 3-төн 4-төн жолу чыккандарды токтотолу, ишке өтөлү. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Азыр беремин, мына Иса Шашыркуловичтан биринчи ортуңку микрофонго чыгып сунуш келип түштү. Күн тартибине ушул маселени карап бергиле комитеттен өттү деп. Мен макул болуп, сиздерге кайрылып, добушка коюп бердим. Ал маселе күн тартибине киргиздик. Анан кайра чыкты Иса Шашыркулович дагы бир сунуш менен. Шайланышы, алынышы боюнча, электрондук жабык түрүндө өткөзүү боюнча мен сунуш киргизем деди. Аны да мен добушка коюп бердим. Өзүңүздөр колдоп бердиңиздер. Мына ушундай күн тартибине мына азыр кайра чыкты Иса Шашыркулович. Эми азыр күн тартибине азыр кароо маселеси боюнча сунуш киргизем деди. Ал сунушту да мен азыр добушка коёмун. 5-чи микрофон. Дастан Артысбекович, мен айтып атам, Мыктыбеков сизге айтты. Талкуу башталганда добуш кандай беребиз, ошол мезгилде беришибиз керек. Процедура ошондой. Өмүр бою ушинтип иштеп келатабыз. Мен мына 10 жылдан ашык ушул палатада отурам депутат болуп. Азыр бияктан чыгып регламент жакшы окуп алып анан кийин үйрөткүлө чыгып алып дежурный болбой. Бирөкөөң. Туура эмес. Сиз шашып койдуңуз дегенде сиз дагы ушундай шашылып кетилди деп эле кайра мынаны узартып, ушул тема, ушул маселени азыр добушка коем, анда уланттык десеңиз, анда дагы башкача болмок. Анда макул демекпиз. Сиз актанбаңыз, сиз туура эмес кылдыңыз. Эгер ушундай кыла берсеңиз, мына сиз үчөөң тең ротация кылышыбыз керек азыр. Үчөөң тең маселеңе коюшка, түшкүлө үчөөң тең. Алмаштырайлы баарыңарды. Сиз түшкүлө деп антип айтканга укугуңуз жок, ал мыйзам бар. Укугум бар менин. Анда мыйзам менен келиңиз. Мыйзам менен айттыңыз түшкүлө дегенде. Эмне сиздин ордуңуз белбер түшкүлө дегенде. Нидабере көрсөтөбүз азыр. Көрсөтө бериңиз. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, именно сизге. Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламент. Бул жер. Кыйкырбаңыз, Дастан Артысбекович. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз азыр. Кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт. Ылдыйда жүрөсүз. Кечирип коюңуз. Кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү? Аны түшүндүрүп эле коюңуз. Сиздин түшүнүүңүз мага кереги жок бул жерге. 4-чү микрофон. Исхак Абсаматович. Рахмат, Масалиев 4-чү жолу. Мен баарыңыздарды сабырдуулукка чакырат элем. Урматтуу төрага, сиз эми төрага болгондуктан бизге караганда көбүрөөк чыдашыңыз керек. Мен сизди чакырат элем, барыңарды ачуулукка берилбегиле. Биз бир гана сын пикир айтканыбыз, бул мына Иса Шишонкуловичти абдан урматтайм, бирок өзү айтпадыбы азыр? Экинчи сунушумду шашып кеттим, эртерээк берип койдум деп айтып атпайбы?
Дагы эмне керек болуп атат? Мен ойлоп атам, тартип ушундай, киргенден кийин маселе каралганда, бул жерде чыр болуп атат. Чыр болгондуктан биз угушубуз керек эки тараптын. Андан кийин кандай добуш берүүгө, кийин жыйынтыгына чечсек ошол туура болмок эле. Туура, мыйзамда кааласаң эртең менен баштап эле баарын тактасаң болот добуш менен. Бирок маселе өзгөчө болуп турат. Мен 4 жыл депутат болгондуктан айтып коеюн. Урматтуу жетекчилер, баары бирөөңөрдүн башыңарда ушундай өтүп кетиши мүмкүн. Өтпөсүн, жакшылыкка иштеп койгула. Бирок ошону шашпаш керек деп болгону ошол эле. Тем более Иса Шешенкулович айтып атат, бир аз шашып кеттим. Мойнуна алып атпайбы? Исхак Хасанович, эми сунуш түшкөндө мен добушка кой деп өзүңүздөр дайыма сунуштайсыздар. Сунуш түштү добушка койгула деп. Эмне кылыш керек мен? Иса Шешенкулович сунушуңузду койбойм деп чыгайынбы? Кызыксыздар, өзүңүздөр башка жагынан башкача требование коесуңар, кайра митесиңер. 4-чү микрофон. Биринчи Иса Шешенкулов сунушун берди, биринчи. Абдулдаев биринчи айтты. Жок. Исхак Абсаматович, мен далилдеп берем. Биринчи Иса Шешенкуловтан сунуш келип түштү. Андан кийин Муктай Юсуповичтан келип түштү. Тагыраак ошол болуп атат. 4-чү микрофон. Анан 2-чи микрофон. 4-чү микрофон. Ой, кечип коесуз, жаңы эле чыккандан очередтүү дедим да. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Бүгүн ортоңку микрофонго биринчи жолу чыгып атам. Негизи, Дастан Артысбекович, мен сизге айтайын дегеним, регламент мен туура эле баратат. Ортоңку микрофонго чыкканда процедурный гана маселени сүйлөйлү, ато талкуу болуп баратат. Анан Иса Шешенкулович чынында эле биринчи сунуш берди, Мыктыбек Юсупович экинчи сунуш берди. Эгер Иса Шешенкуловдун сунушу өтпөсө, экинчи сунушка кайрылышыбыз керек болчу. Эгер кандайдыр бир регламент бузулуу болуп атса, урматтуу коллегалар, бул жерде бири-бирибизге ашыкча сүйлөбөй эле регламент комитетине письменно кайрылып койгула. Кандайдыр бир маселе болсо, ошону карап чечип, комитеттен процедура бузулган болсо, стенограмманы алып далилдеп алып чыксын. Анан бул жерден туруп алып эле бири-бирибизди обвинять эте бербейли. Баягы патканымча детпейли, эртеңки күнү процедура бузулду деп өзүбүздүн тыянагыбызды өзүбүз чыгарбай профилдик комитетке бергенди үйрөнөлү, өзүбүз сыйлайлы. Рахмат, ушундай эле алып бара бериңиз. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эми бардыгыбыз сабырдуулукка чыдайлы, кармайлы. Урматтуу төрага, мына Иса Шешенкулович айтып кетти. Мыкты Юсупович да айтты. Андан көрө ушуну талкууга, добушка коюп улантып бериңиз, андан көрө. Талкууга кете берейли. Урушуп талашкандан эч нерсе пайда чыкпайт. Мына талкуу менен, анын добуш менен чечилет бардык нерсе. 1-чи микрофон. Дастан Артысбекович, Иса Шешенкулович чыгып тактап айтты. Мен азыр караганды баштайлы деп айтайын дедим эле, ошол так болбой калыптыр деп. Менин оюмча, бул маселени азыр талкууга коюп караганыбыз туура болот. Уже талкуу башталып кетти. Сиз процедура боюнча туура эле кетип атасыз. Эми урматтуу депутаттар, бири-бирибизди сыйлайлы. Анан бул жерде өкмөттүн мүчөлөрү да отурат, Дастан Артысбекович. Эми маселе буларга тиешелүү болбогондуктан буларды уруксат берип туруп, азыр маселени талкууга кое берсеңиз болот го дейм. Рахмат. 5-чи микрофон. Мемлекетте жұрт, мен урматтуу коллегалар бир нерсе сурам кетейин дедим эле. Төраганы баары шайлаганбыз, сүйлөгөндө этикага жараша сүйлөшөлү. Биз возрастына эмес, улутуна эмес, боюна эмес, же партиясы эмес кылып туруп шайлаганбыз. Ошон үчүн төраганы да бири-бирибизге мына сыйлап айтсак. Анан урматтуу Дастан Артысбекович, сиз биздин төрагасыз, биз сизди шайладык. Сиз да сабыр этсеңиз. Сабыр этип, баарыбызды ошо 119 кишиге бийликти алдыңыз, конституцияга ылайык. Сиз да сабыр кылсаңыз. Ошон үчүн бири-бирибизди этика менен, бири-бирибизди сый менен. Анан бир ремарка эле. Демократия бул тартип менен белгиленген көпчүлүктүн бийлиги. Ахлакратия бул башка нерсе. Ошодон айырма алып жүрсөк да. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон, анан 3-чү микрофон. Да, СДПК Мадемет. Дастан Артысбекович, мен сизге 3-чү жолу айтып атам. Сиз да уже регламентти буздуңуз. Ма депутаттар туура айтты. Сиз интернетти карап атасызбы? Фракциянын чечимини.
Регламентте четко жазылып турат. Кызмат орду бошогондон кийин 10 күндүн ичинде фракция сунуш берет деп турат. Кызмат орду бошодубу? Ошол эле Facebook'ta же башка интернет булактарында СДПК азыр дагы бир депутатыны вице-спикер кылып шайлап койду. Фракция бардык регламенттин 3 мыйзамын одоно бузду. Ошон үчүн мен регламент комитетине жиберип койсоңуз, сиз өзүңүздүн эмеңизди сактап каласыз. Болбосо бүткүн өзүңүзгө тиет ушул. Рахмат. Эми бардыгыбыздын алдыбызда эмне иш турат, аны Кудай өзү бир билет, буйруганын мойнубузга тартабыз. Бирок бардыгыбыздын жүрөгүбүз мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылабыз деген ант бергенбиз. Андан кийин бул жерде азыр сөз төлкө алынышы боюнча, Мурат Илганович так айтып коюн. Алынышы гана боюнча сөз болду. Алынышы боюнча Иса Шашенкулович чыгып ортоңку микрофонго сунуш берди. Кайсы сиз маселени айтып атасыз анда? Ал фракция сунушу шайлап койгон киши мен айта албайм, бизге келелек түшө элек. Сиз мен анда билбесеңиз тактоо иретинде айтып коеюн. Сиз кайка кетип калдыңыз билбейм анда азыр. Сиз анда ордуңузда отурсаңыз мен талашкан жокмун ордуңузда. Бирок ортоңку микрофонго чыгып айтып атпайсызбы? Мындай деп. Сиздики дал келбей атат. Азыр алынышы төраганын орун басарынын алынышы боюнча гана сөз болду. Иса Шашенкулович ошону көтөрдү. 3-чү микрофон процедурный. 3-чү. Рахмат, Дастан Альпиевич. Дастан Альпиевич, мен ойлойм, сиз тууралуу алып кетип атасыз. Себеби процедурный сунуш берилди Иса Шашенкуловичтан. Аны биз колдоп бердик. Мен бир нерсени түшүнбөй атам. Азыр эмне үчүн биз төрага асылып кетип атабыз барды, орун басарларга чейин. Себеби ушул сунушту биз баарыбыз колдоп берип атпайбызбы бир дош менен. Эмне үчүн ушу дош колдогондорго эч нерсе айтылбай атат. Ошондуктан мына могул жерде каралып аткан маселени бүтүрөйлү. Ошону бүтүргөндөн кийин азыркы коюлган маселеге өтөйлү. Ошондо талкууда бар жогу чыгат. Ошон үчүн ачуу калтырбастан, урматтуу депутаттар, бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизге асылбай жашашын бүтүрөйлү. Рахмат. Рахмат. Сөз Мирлан Исахбекович сурап атат, процедурный. Урматтуу депутаттар, урматтуу эл өкүлдөрү, фракция лидерлери. Ар бир фракциянын бул ички маселеси. Кайсы убакта чакыртып алат, кайсы жакта сунуш берет. Биз бүгүн регламентке ылайык, келип түшкөн сунушка ылайык карап баратабыз. Албетте, Асия Собезбекова менен бир парталаш болуп, бизге деле мисалы оор болуп атат. Азыр мына комитетте каралды, бир жашынакай талкуу болуп, бир жашынакай чечим чыкты. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, мына талкуу башталып кетти. Азыр күн тартибине кирди маселе. Талкууну улантып, Асия Собезбековна сөздү берейли. Бул кишинин өзүнүн айта турган ой пикири, сунуштары бар. Ошонго карап, анан добуш бергө өтөйлү. Кайра мындай процедурада чыгып бербейчи. Рахмат. Рахмат. Талкуу өтөйлү. Экинчи микрофон, 4-чү микрофон, анан экинчи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бири-бирибизге тийишпей, сен кичинекейсиң деп эле шекке келтирбей, бири-бирибизди сыйлайлы. Биз бири-бирибизди сыйлабасак, эч ким бизди сыйлабайт. Особенно төрага биздин кайка барбаса жоркенештин өкүлү. Ошондуктан мен ойлойм, андай бири-бирибизге тийишпей эле, шек келтирбей эле, ал эми регламент боюнча мелдеш болуп атат, эми уже карай берели ошол маселени. Карай эле, и так эле ошого келдик да. Рахмат. Экинчи микрофон. СДПК Сурабалдиева. Кечиресиздер, коллегалар. Биякта улуу депутаттар, кичүү депутаттарды болуп бөлүнүп турбайбызбы? Анда жаш депутат катары айтып коет элем да. Мы давно уже позоримся. И я думаю, сейчас 6-миллионное население смотрит и смеется в очередной раз. По-хорошему, конечно, вот я тоже это сказала своим на фракции коллегам отдельным, стоило, конечно, эту квоту, может быть, и передать женщине с другой фракции. Это было более справедливо. Потому что сейчас над нами смеются в очередной раз. И мы не первый раз позоримся. К этому уже с ДПК давно пора привыкнуть. Это раз. Во-вторых, давайте уже, уважаемые коллеги, решение принято. Я так поняла, электронное голосование – это просто такой очередной, такой интересный момент. Хотя по принципу здесь должно быть тайное голосование. Это тоже такой момент такого давления идет на коллег. Тоже неправильно получилось. И, уважаемый Тойрага, я вас прошу, уже раз мы это все начали, логически завершить. Давайте сегодня проголосуем и в конце концов.
и пойдем уже дальше. В истории очень много было всяких моментов, мы к этому привыкли. Просто когда мы выезжаем в регион, вот вчера тоже в Сокулуке с женщинами ездили, они нам так и говорят. Мы, говорит, смотрим на вас по телевизору, и нам иногда стыдно. Давайте уже вот этот цирк прекращать. Я очень извиняюсь, если кичүү депутат катары мен кичине оройраак мамиле кылып койсом, туура түшүнүңүздөр. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Алтынбек Сулаймановдун лидер фракция катары кайсы бир сөздү айтканга, кимди сындаганга өзүнүн укугу бар. Дастан Арыспековичке мындай болушкандын жардамдын кереги жок деп ойлойм. Анткени сиз төргалыкка баратканда бардык сынга, бардык пикирге мындай чыдашыңыз керек да, саясий маданият ушундай. Экинчиден, фракция чечим чыгарып, эми бул өзүңөрдүн ишиңер албетте. Кандидатка токтолгондон кийин аны кайра өзгөртүштүн кереги жок. Ошол талапкер менен кете бериш керек. Мен айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, бийлик алмашты да. Уурусу күчтүү болсо, ээсин доого жыгат деп коет. Мени фракциядан чыгарганда ал башка маселе, башка учур болчу. Мен ага таарынбайм бир дагы адамга. Бирок бийлик алмашты да бизде. Бийлик алмашкандан кийин парламентаризмди күчөтүп алууга, парламенттик системаны түптөөгө мүмкүнчүлүк бар эле да. Биз азыр мына президент Сооронбай Жээнбеков өзү айтып атат, парламентаризмди колдоп атат. Парламенттик системаны өнүктүрүүнү колдоп атат. Президентке жардам беришибиз керек. Биз тескерисинче парламентаризмди колу бутун кайрып, бийликке салып берип атабыз. Кеп Асел Кодуранова же башка эмес. Бүгүн сизди ушинтип мыйзамсыз алса, эртең Жоонбековдун өзүн алат. Биринчи күнү Өмүркуловду. Мындай биз бир адам үчүн эмес, ушул система үчүн болушканды үйрөнүшүбүз керек да. Биз адам үчүн иштеп атпайбызбы? Жарымыбыз Атамбаевчи, жарымыбыз Жээнбековчи, дагы бирөөсү мындай. Биз качан парламенттик демократияны, парламенттик системаны кабылга келтиребиз? Биз тараптардын, саясий атаандаштардын куралына айланбашыбыз керек да. Парламенттик системаны жактайбызбы? Баарыбыз жакташыбыз керек. Парламентти күчөтүп алууга азыр абдан сонун мүмкүнчүлүк келип турат. Аны президент өзү колдоп атат. Силер ага ашыкча кызмат көрсөтүп атасыңар. Конституциянын 72 беренесинде 1 пунктунда жазылып турат. Депутат добуш бериши үчүн, көз карашы үчүн кодуланбаш керек. Аны эч ким куугунтуктай албайт. А биз болбогон эмне үчүн? Рахмат. Яны Кубанычевич, мен ойлойм, добуш бергенге эч кимди зордуктап же куугунтукка алынган жок деп мен айтып кете аламын. Болсо анда тийиштүү регламентке кайрылып арызданса болот депутаттар, эгерде ошондой маселелер болсо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, тынык убактына да аз калды. Азыр Иса Шашенкулович кайра чыгып сунушта берди. Ушул маселени азыр карайлы деп. Эми танапистен кийин болуп калат, танаписте биринчи маселе болуп, Иса Шашенкулович ошондой болуп калат, биринчи маселе болуп карайлы деп. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер.